Бүгүн мамлекеттик кызматкерлер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, күч органдары жана ишкерлер өлкөнүн негизги көйгөйлөрүнүн бири болгон коррупцияны азайтуу стратегиясын талкуулоо үчүн чогулушту. Коррупцияга каршы ишкердик кеңеш жакында эле жаңы стратегиянын долбоорун иштеп чыгып, аны коомдук талкууга алып чыккан. Бүгүн дал ошол долбоордун реалдуу режимдеги талкуусу болуп өттү. Бұл стратегия деген ушундай ишке ашырылуучу стратегия кылып биз бүгүн жасадык. Өзү стратегия көлөмү боюнча 18 эле барак, бирок ошо 18 барактын ичинде чоң 4 маселе каралды да. Биринчи маселе бул деген башкаруу система. Башкаруу система ошо кандай болуш керек? Ошо коррупцияны жоготуш үчүн ошо башкаруу системаны кандай өзгөртүш керек? Аны менен өзгөртсө, анан ошондо бизде кандай башкаруу система орноп калыш керек деген биринчи маселе. Экинчи маселе ошо жанагы укук коргоо органдары менен сот системасы. Алар кандай иштеш керек? Жаңы стратегияда коррупция менен күрөшүү үчүн 4 негизги багыт каралган. Алар башкаруу системасынын ролу, укук коргоо органдары менен сот системасынын жумушун баалоо, билим берүү тармагында идеология аркылуу элдин аң сезимин көтөрүү менен коррупциядан оолак болууга тарбиялоо жана жарандык коомдун принциптери. Бул жерде жанакындай башкаруу элементтери жана жаңы бир сунуштар, анын ичинде жанакы аутсорсинг деген бир сунуштар бар. Ушундай ыкмалар менен дүйнөдө мындай заманбап бир багыттар менен иштөөнү биз азыр сунуштап жатабыз да. Бул эми натыйжасын буюрса жакшы го деп келебиз. Анткени өзүңөр билесиңер, коомчулук уже көп жылдан бери эле айтып келе жатат. Биз деген жаңы дүйнөлүк мындай бир масштаб менен, стандарт менен бир багыт менен жылышыбыз керек деп да. Биз да ошондон дагы артта калбай, чыныгы эгерде коррупцияны биз жеңели десек, чыныгы бир мындай натыйжалар болуш үчүн ушундай стратегияны азыр иштеп чыктык. Коррупцияга каршы стратегиянын жаңы долбоору 18 барактан турат. Көлөмү аз болгону менен ичинде конкреттүү, натыйжа бере турган багыттар камтылган. Мурда түзүлүп келген стратегияларды иш жүзүнө ашыруу кыйын болгон дешет адистер. Коррупциялык көрүнүштөрдөн биринчи кезекте ишкерлик чөйрө жабыр тартаары талашсыз. Ошондуктан жаңы долбоордун талкуусуна ишкерлер дагы катышып, өз сунуштарын беришти. Азыркы иштелип чыгып аткан стратегияны биз колдойбуз. Бул жерде көп жакшы нерселер ичинде бар. Көбүнчөсү мисалы ачыктык жөнүндө. Ошол эле ишкерлердин өзү ишкерлерге мыйзамдар түшүнүктүү болуп, кайсы бир лицензия алабы же патент алабы же салыктарын төлөйбү, ошолордун баары жөнөкөйлөтүүгө багытталган стратегия. Андан тышкары мисалы ошол эле мамлекеттик кызматтарды алып атканда, ошол кызматтарды жеке аутсорско берип, аутсорс деп жеке кайсы бир компаниялар болобу же ошолор аткарсын деген дагы беренелер бар. Коррупция менен бардык мамлекеттик органдар, күч органдары жана жөнөкөй жарандар биргелешип күрөшкөндө гана жыйынтык берери шексиз. Дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан коррупция боюнча 27 балл алып, 145-орунда турат. Бул көрүнүш албетте өкүндүрбөй койбойт. Коомчулук болсо жаңы кабыл алынган стратегия аркылуу өлкөдө коррупциялык көрүнүштөрдүн тамыры кыркылаарына үмүт артып турат. Канат Жолочиев, Жантай Макенов, Пирамида.